Урматтуу Кыргызстандын коомчулугу, урматтуу кыргызстандыктар. Мен сиздерге маанилүү бир маселе менен кайрылууну туура көрдүм. Укук коргоочу катары бул сөздү айтпасам болбойт. Ушул жылдын 8 апрелинде Кыргыз Республикасынын Россия Федерациясындагы элчисинин кеңешчиси Манас Жолдошбеков Россия Федерациясынын укук коргоо органдары тарабынан өзүнүн үйүндө кармалып, тинтелип, денесине залал келтирилип, оор ишке кабылды. Бул биз үчүн өтө күтүлбөс жагдай болду. Анткени өзүңүздөр билесиздер, биз Россия Федерациясы менен көп жылдардан бери стратегиялык өнөктөш болуп, өз ара мамилелерибиз чыңдалып, дипломатиялык байланыштар күчөп, мына ушундай бир жакшы мамилелер өрчүп, ушундай турган мезгил болгон. Азыр да ошондой чет мамлекеттен болгон санкцияларга байланыштуу Россия менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелер дагы жакшы. Эки өлкөнүн президенттери дагы, мамлекет башчылары дагы, өкмөт башчылары да байланышып турган ушундай чакта кокустан эле ушул укук коргоо органдары биздин дипломатка кол салышы, анын үй бүлөсүн тинтип, анын жеке аброюна, кадыр баркына шек келтириши биз үчүн күтүүсүз жагдай болуп эсептелет. Дипломатиялык мамилелер жөнүндөгү Вена конвенциясы кабыл алынган 1961 жылы. Мына ушул конвенциясынын 29 статьясынын негизинде дипломатиялык агент, дипломат бул кол тийбес деп эсептелет. Ал камалууга, кармалууга жана камакка алууга эч качан болбойт, жол берилбейт. Андан тышкары бул конвенциянын 39 статьясында, 37 статьясында дагы ачык жазылып турат. Дипломатиялык агенттин үй бүлө мүчөлөрү, балдары, ошол мамлекетте агент менен чогуу жашап аткан адамдар, үй бүлө мүчөлөрү дагы кол тийбес болуп эсептелет. Ал өлкөнүн гражданин болбогондо дагы ошол кол тийбес болуп эсептелет. Мына ушуга карабастан, мына ушундай эл аралык конвенцияга, декларацияга карабастан, Россиянын укук коргоо органдары, оперлери биздин дипломатка кол салып, анын аброюна, кадыр баркына шек келтирип, үйүн тинтип, балдарына залал келтирип, өзүнүн денесине так келтирип, ушундай кармашы бул кыргыз коомчулугуна катуу сокку болуп эсептелет деп эсептейм. Ошон үчүн укук коргоочу катары жакында эле биз Манас Жолдошбеков мырза менен жолугушканбыз февраль айында. Ал ошол жерде консул болуп иштейт, көп жылдардан бери өтө чоң тажрыйбалуу инсан. Мына ушул бизди аябай жакшы тосуп алып, бүт посольствонун иши боюнча тааныштырып, консулдуктун иши боюнча тааныштырып, ишти жолго койгон чоң тажрыйбалуу дипломат болуп эсептелет. Анан ушундай биздин абройлуу, тажрыйбалуу дипломатка кол салып, анын аброюна шек келтирүү бул аябай жол берилбей турган нерсе. Ошондуктан укук коргоочу катары мен ушу Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлигине, Россия Федерациясынын укук коргоо органдарынын жетекчилигине, ушул ички иштер министрлигине, жалпы эле дипломатиялык корпусуна кайрылып, тез аранын ичинде ошол тиешелүү жана мыйзамдарды бузган, конституцияны бузган, эл аралык конвенцияларды бузган укук коргоо органдарына карата тиешелүү кескин чараларды көрүүңүздөрдү суранабыз. Кыргыз коомчулугу Россия Федерациясы жөнүндө, алардын укук коргоо органдары жөнүндө, дипломатиялык корпустар жөнүндө жаман пикирде калбаш керек. Анткени эки өлкөнүн ортосундагы мамиле ыраттуу түрдө, системдүү түрдө өнүгүп жатканы бизди кубандырат. Мына ушундай оор учурларда, ошо жана Крокус центрде болуп аткан чоң жарылууларда, мына ушундай кырсык болуп аткан учурларда биз бири-бирибизге сабырдуулук менен мамиле кылышыбыз керек. Айрыкча жөнөкөй адамдарга кол салбастан, дипломаттарга кол салуу, жөнөкөй адамдарга кол салбастан, биздин кол тийгис болгон дипломаттарга кол салуу бул жол берилбей турган нерсе. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө тиешелүү чара көрүүңүздөрдү суранабыз. Рахмат. Борбордук Азиядагы Адам укуктары боюнча конгрессинин координатору, Кыргызстан укук коргоо уюмунун төрагасы Турсунбек Акын.